Бул баягы сатылган машинеби? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кандай салып келдиңер? Жакшы, шүгүр. Жок, Өзүңүз кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы да шүгүр. Сак жакшы. Эми машинеңизди таапсыз. Бул киши машина, мына машина менен келип аткан. Бул продажада, э? Ушул машинени биздин автосалонго бир акебиз коюп берген. Бияктагы кардарыбыз алды. Алган кардарыбыз өзүнүн машинесин коюп берди. Мына жаңылануу деген ушул да. Эски машинесин салонго коюп берди. Жаңы машинени айдап жүрөт азыр. Азыр через банк алган. Кандай варианттар менен алды сурайлычы. Идеальный болчу да, без вложения. Дук дейт го. $284.000 пробег. Отуруңчу бир. Сүйлөшөйлүчү. Жана азыр бул киши кандай варианттар менен алды? Бир кепкеңе шугайлы. Машина баасы кандай болду эле? Баасы $10.300. $11.300. $11.300 бул жерде сатылган баасы. Кайсы банк аркылуу алдыңыз? DNB'би? Сирктин жанында. DNB'би? Шол банк. Первоначально канча бердиңиз? 200.000 сом, а? Анан ошондо дагы канча төлөйсүз? Айына канчадан? Айына 31.900 сомдон төлөйм. 3 жылга. Айына 31.900 сом. Так. Калькулятор. 31.900 сом. Көбөйтөбүз 36 айга, а? 36. 1.148.400 сом. Буга плюс 200.000 кошуп коелу. 1.348.400 бөлөбүз 87.6. $15.392 болот экен. Мына ушул машина 3 жылда 15.392. Буларды убагында бир жыл 6 ай 7 ай мурда алган балдар бар. Мен билем 18.000, 19.500. Мурда баягы кымбатыраак болчу. Биринчиден машинанын баасы кымбат болчу, экинчиден проценттер көбүрөөк болчу. Через банк алгандар. Айга 31.000 сомдон. 31.900. 32.000 деп кой. 32.000 3 жылга. Өзүңүз кандай? Довольный элесизби? Машина жакшы экен. Өзү не иш кыласыз? Таксиби? Жок, өзүм эменде машина экранда иштейм. Жанагы Үйлөргө. Болду. В общем, жакшы эле баа, мындай айтканда. Күнүгө 1.000 канча сомдон болду? 1.030 сомдон, а? Күнүгө 1.030 сомдон. Азыркы учурда мына бүгүн 10 число, 7 ай 25 жыл. Азыркы учурда ушул машиналардын арендасы канча? Арендасы 2.000 лира болсо керек. 1.800 минимум. Баягы сары кашкалар бар го, сары санатан юрайсыз. Бизнес колонда да мен иштебейм. Кол тийбейт да. $1.800. Эгер мындай ак же серебро болсо, экинин тегереги болушу мүмкүн. Мен мисалы мына Гранде урдум, мына Гранде урду. 2.000ден берем да. А так башкалардан сурасам 2.1, 2.2 дейт. Мен 2.000ден эле анча берип атам. В общем, туугандар ушундай. Эгерде автосалондон рассрочка же кредит дей турган болсоңуздар, дагы бир рет адрести айтып коелу. Сирктин алдында экен. Сирктин жанында эле DNB деген банк. Сирктин жанында DNB. Жанагы Тумар деген здание бар, Акылбек Жапаровдун Тумар ошонун капталында экен. А жерде М-банк бар го? Жок, Айлбанк бар. Ошо Айлбанк Тумардын ичинде. Бул Тумардын жанында отдельный здание.
1 этаж. Ошол жакка барып эле банкта өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Бул жерде любой машина бар. Любой машинаны беребиз. Мына машинаны дагы ошо биздин активный көрүүчүлөрдүн бири алып келип токтотуп берген. Мына ошол эле биздин көрүүчүлөрдүн арасынан бул ооз алды. 3 күн болду. 3 күн болду. 3 күн болду. Жакшы күндөргө айдаң о. Жакшы. Астынан шамал өтүп турсун. Ушундай вариант менен алсак машина наличка кала албайсың, акча топтош. Бул да мотивация да. Ооба. Эртең менен зу турасың, ишке жөнөйсүң. Сен аман бирок ага жеткирбей эле кутулуп алсаңыз керек, э? Мен айына 100дон кылып жапсам. Туура эле кыласыз. Бир 13 ай жапсаңыз, 12 ай жапсаңыз, 1 жылда 1 жылда шу ашып барса 1,5 жылда. ашып барса 1,5 жыл. Мынакей өзү бул Nexia-ны Москвадан айдап келгенсиз, а? Nexia 3,5 жыл болду. 3,5 жыл болду. Азыр баасын канча койдуңуз? 120. 120 миң сомго келип айдап кеттиңиздер, туугандар. Мынакей жаңылануу. Туугандар, өзүңүздөргө караңыздар. Анан рассрочка, выкуп, кредит десе эле уруна бербеңиздер. Өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөр туура келсе, иштеген ишиңиздер ошого соответствовать этсе, бул нерсени кылса болот. Өзү болбогон нерсе өзү жок. Адамдын просто желаниясы болуш керек, аракети болуш керек. Болду, башка бул жерде вообще проблема болушу мүмкүн эмес. Туурабы? Ишиңизге ийгилик ага. Алла разы болсун. Машина вообще без вложения болчу. Муну 11.800 деп тартканбыз башында. Кесек жок экен. Кесек жок экен. Тым. Машина өзү сыртынан эле туугандар көрүнүп турат. Там мындай эле сиздерге көргөзөйүн. Караңыздар. 3 жылда 15 миң канчага турат экен да. Нормальный баада, Нормальный баа азыр. Мисалы 200 миң акчаңыздар болсо, сиздер дагы ушундай вариантты алсаңыздар болот экен. Бурса 120 миң Матизге ооздукы келип айдап кеттиңиздер. Арзан бюджетный вариант. Может, мунун аркасынан сиздер да мындай машинелүү болот турсуздар. Жуксун боло. Любой машинаны беребиз, туугандар. Мынакей. Бул машина сатылган. Мына жерде 4-өө турат. Мына 3-өө бар. Мына жерде 2 К7 бар, К5тер бар. Калган сатылган машиналар уже чыгып кеткен. Продажа, покупка боюнча, реклама, жарнама боюнча келе бериңиздер, туугандар. Камбарата 36. Камбарата 36 дареги. Чортекова көчөсү менен кесилишкен жер. Мындай максимальный комплектациялар бар. 12.999 долларга без оформления баасы коюлду. Так, кайсы машина эле? 9.300 долларга коюлду. 10.300 долларга. Наркы New Rise. Мына Чортекова көчөсү, мына тойканага расчет алып бересиздер. Бул жагы магистраль, бул жагы Акунбаева. Мынакей биздин автосалон. Бизде, туугандар, 12.999 доллар. Базарга түшсөңүздөр, мына эле машинени, ушул эле машинени 14.500, 15.000 доллар коюп алып отурат. Бизде түз Кореядан өзүбүз алдырабыз. Ортомчу жок. Анан бул жака келген машинелерди дагы мындай базар баасынан ылдый кылып коюп беребиз. Ошол, туугандар. Кызматыңыздар дабыз буюрса, келе берсеңиздер болот.